Беш бармак менен чочукту Гиннеске каттоо боюнча жооп качан келет? Гиннестин рекорддор китебине каттоо үчүн жиберилген табыштама кабыл алынып, 8-мартта жооп келген. 1 тонна жасалган беш бармак менен 110 метр чочукту Гиннестин рекорддор китебине каттатуу үчүн бардык талаптар аткарылды. Бул туурасында Гиннестин рекорддор китебине каттоо иштерин жүргүзүп жаткан Солтубек Болотбеков билдирди. Анын айтымында Гиннестин рекорддор китебине каттоо үчүн жиберилген табыштама кабыл алынып, 8-мартта жооп келген. Андан кийинки эреже тамактарды даярдоо иштерин сүрөт, видеого тартып документке түшүрүү болуп саналат. Учурда даярдоо учуру сүрөт, видеого тартылып бүттү. Күбө катары Швеция жана Италиядан ашпозчуларды чакырганбыз. Алар баштан аяк иш-чарага көз салып, тийиштүү документтерди толтуруп жатышат. Эрежеге ылайык документтерди 1 жумада даярдап жөнөтөбүз. Андан соң 5 күндүн ичинде расмий жооп келет. Бул санитардык нормалар сакталып, коюлган талаптардын баары аткарылууда. Беш бармак Гиннестин рекорддор китебине катталат деген ишеним жогору, деди Болотбеков. Ал ошондой эле Гиннестин рекорддор китебине каттоого $1650 төлөп табыштама жиберилгенин кошумчалады. Белгилей кетсек, 11-мартта 1 тонна беш бармак, 110 метр чучук жасап Гиннестин рекорддор китебине кирүү аракети ийгиликтүү аяктады. Натыйжада пландалгандан да ашып түшүп, беш бармактын салмагы 1464 кг чыкса, чучук 117 кулачты түздү. Беш бармакты жасоого 40 ашпозчу, 30 жардамчысы менен кошулуп, жалпы жонунан 70 ашпозчу тартылган. Аны даярдоого 650 кг таза тууралган эт, 700 кг камыр кетти. Камыр менен эт алдын ала чакан казандарда бышырылган. Ал эми чучукту эт азыктарын кайра иштеткен компаниялардын бири жасап келген. Улуттук тамактарды даярдоого 9 жылкы союлган. Буга чейин 8 жылкы союлары айтылып, бирок ашыгы менен болсун деп кошумча дагы 1 жылкы алынган. Эске салсак, буга чейин Казакстанда 765 кг беш бармак, 100 метр чучук жасалып Гиннестин рекорддор китебине киргизилген. Ал эми Өзбекстанда 6 тонна паалоо жасалган. Булак Спутник KG.